Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Коомдук каналда кайрадан лидерликти тандайбыз көрсөтүүсү. Бул көрсөтүү эсиңиздерге сала кетсек, Жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борбору ошондой эле Коомдук канал менен биргеликте даярдалууда. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаттары, жаш лидерлери Жомарт Сапарбаев, ошондой эле Равшан Жээнбеков мырзалар, саламатсыздарбы? Андан сырткары биздин ушул Бишкектеги жогорку окуу жайлардын жаш лидер студенттери да келген, алар да бизде конокто. Эң алгач биз Равшан мырза менен Жомарт мырза үчүн даярдалган кыскача сюжет бар болчу, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Жашоонун бардыгы бул тынымсыз күрөш. Жээнбеков Равшан Баурбекович 1970-жылы 19-сентябрда Талас облусунун Манас районунун Арал айылында туулган. Жогорку билимдүү. 1992-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин юриспруденция факультетин, 1996-жылы дипломатиялык академияны Москва шаарында аяктаган. 2008-жылы Массачусетс технологиялык университетин, АКШ, Слоун башкаруу мектебинин мастери даражасын алган. Эмгек жолун Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинде атташе болуп иш алып баруудан баштаган. 1996-жылдан 97-жылга чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппаратынын консультанты, андан соң бөлүм башчы. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратында Кыргыз Республикасынын премьер-министринин жардамчысы катары эмгектенген. 1998-99 жылдары Кыргыз Республикасынын чет элдик инвестициялар боюнча мамлекеттик комитетинин башчысынын орун басары. 1999-2000 жылдары Кыргыз Республикасынын президентинин жардамчысы. 2000-2001 жылдары Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын жетекчисинин биринчи орун басары. 2001 жылдан 2005 жылга чейин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлктү башкаруу мамлекеттик комитетинин жетекчиси болуп эмгектенген. 2006-2007 жылдары Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы өзгөчө жана толук ыйгарым укуктуу элчиси. 2008 жылы Түндүк Америка университетинин Евразия өлкөлөр боюнча департаментинин директору болуп тайындалган. 2010 жылдын 10 октябрынан баштап Атамекен партиясынын катарында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чакырылышынын депутаты, 2-класстагы мамлекеттик кеңешчи, саясат илимдеринин кандидаты, үй бүлөлүү 4 баланын атасы. Тоскоолдуктардан тоодой бийиктиктерге карай. Сапарбаев Жомарт Рахатович 1984-жылы 12 декабрда Фрунзе шаарында төрөлгөн. Жогорку билимдүү. 2007 жылы Кыргыз-Орус Славян университетинин эл аралык байланыш факультетин бүтүргөн. 2004-2005 жылдары АКШдагы Миннесота мамлекеттик университетинде билим алган. Польша мамлекетинде Улуттук демократиялык институттун алкагындагы лидерлик мектебин бүтүрүп келген. Кыргыз, орус, англис тилдеринде эркин сүйлөйт. Азыркы учурда Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын студенти, иш сапарын 2002 жылы баштаган. 2005 жылдан тарта коомдук иштерде активдүү катышып келет. 2013 жылдын октябрь айында Атамекен партиясынын тизмеси боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чакырылышынын депутаты. Мына азыр биз жаңы эле сиздердин өмүр баяныңыздар боюнча, басып өткөн жолуңуздар боюнча кыскача маалымат алдык. Көрсөтүүсүнүн аты ушул лидерлик боюнча болуп аткандан кийин ушул лидерлик дегенди кандай түшүнөсүздөр? Ал кандай сапаттагы адам болуш керек? Экөөңүздөргө бирдей эле суроо. Сизден баштайлы, Равшан мырза. Менимче адам турмушунда чоң максаттарды коюш керек. Ошол максаттарга жетиш үчүн кандайдыр бир кадамдарды, иштерди, сөздөрдү сүйлөшкө туура келет. Анткени турмуш бул күрөш, жана мен өзүмдүн негизги урааным катары айткандай эле, ар бир күнү, ар бир саатта өзүңдүн көз карашыңды, позицияңды, алдыга койгон максаттарыңды, жакындарыңды, үй бүлөңдү, мекениңди коргош үчүн дайыма күрөшүүгө туура келет. Ушул жол, эгерде адам чоң максат кое турган болсо, эртеби кечпи адамды чоң ийгиликтерге алып келет, жетишкендиктерге алып келет, жана күчтүү кулк мүнөз, жакшы сапаттарды пайда кылып, адамдарды жетелей турган
лидерлик мүнөздүү адамга жаратат да. Биздин өлкөдө ушул саясатчылар арасында ушу сөзүнө тура албаган, принципиалдуу эмес ушундай саясатчылар өздөрүнүн ушул элдин астында бир топ абройлорун, жүзүн жоготуп алгандар бар да, силер аларга кандай карайсыздар? Сиз өзүңүз мындай тутунган принципиңизден тайбайсызбы, же мындай айрым учурларда андан баш тартууга туура келеби? Мен ойлойм, менин турмушта тутунган максатым бул демократиялык баалуулуктар, демократиялык принциптер. Мен дайыма өзүмдүн жаш кезимден баштап кыйналганда, ийгиликтерге жеткенде өзүмө сөз берип, ушундай максат койгом, дайыма демократия үчүн күрөшөм. Биздин мамлекетибиздин демократиялуу мамлекеттердин болуш үчүн салымымды кошом деп. Эгерде ушундай так көз караштарың боло турган болсо, андай адам эч убакта алдашпайт да. Эгерде так көз караш болбосо, анда бир күнү карасаң сол жээкке, бир күнү борбордо, бир күнү оң жээкке адам кыйшайып кетет. Адам билбестен туруп, анткени адам дайыма өзүнүн эле аң сезимин, жасап аткан кадамдарын бир багытта кармап тура албайт да. А эгерде сен жанагындай мен дайыма сөз эркиндиги үчүн күрөшөм деп өзүңдүн аң сезимиңе, каныңа, денеңе сиңирип кое турган болсоң, сен эч убакта адашпайсың. Анда сен дайыма сөз эркиндиги үчүн күрөшө бересиң. Же болбосо мен дайыма атаандаштык үчүн күрөшөм. Анткени атаандаштык бул жаштарды күчтүү кыла турган, билимдүү кыла турган, мамлекетти алдыга сүйрөп чыга турган, мамлекетти күчтүү кыла турган негизги демократиялык принциптери деп кое турган болсоң, анда дагы адашпайсың. Дайыма кимде ким атаандаштыкка каршы чыгат, ал сенин саясий душманың. Ким атаандаштыкты колдойт, ал жаман адам болсо дагы, жакшы адам болсо дагы, оң жээкте болобу, сол жээкте болобу, ал сенин бир пикирлешиң болот да. Жомарт мырза, сизге суроо, жогорку кеңештеги ушул жаш депутаттардын бирисиз. Лидер адам кандай болуш керек? Анын кандай сапаттарды тутунуп жүрүш керек? Рахмат. Биринчиден, бизде кыргыздарда көбүнчө адашкан түшүнүк бар. Лидер деген бул жалгыз, өзүмчүл, ошо бир группаны алып кете турган адам депчи. Мен үчүн лидер деген бул биринчи ирет ошол топ адамдар менен иштеше билүү. Анткени жалгыз адам эч качан лидер боло албайт, жана алдыга коюлган максаттарга жетиш кыйын болот. Командаң болобу, топ адам болобу, шайлоочуларың болобу, ошолор менен тил табышып иштешүү. Улуу болобу, жаш болобу, бир тил таап, алдыга коюлган максаттарга жетүү. Бул биринчиден. Экинчиден, лидер Равшан агай абдан туура айтып кетти. Эгер мен лидермин деп өзүңдү эсептесең, жаштарга да мен ушу студенттерге айтып кетет элем, биринчи ирет алдыда максат болуш керек. Биринчи, экинчи, үчүнчү максат приоритет менен кое берет. Экинчиден, ошол максаттарга жетүү жолдорун табыш керек. Издеп, стратегияны, тактиканы иштеп чыгыш керек. Жана үчүнчүдөн, жана сиз айтып кеткен суроо, бул туткан тутумдар. Лидер эмес адамдан эмне айырмалайт? Бул адамдын туткан тутумдары. Эгерде сен ар дайым тайсалдай турган болсоң, бүгүн бир жээкте, эртең экинчи жээкте, биринчи күнү үчүнчү жакка чыгып кете турган болсоң, сени лидер катары эч ким кабыл албайт. Анткени сен лидермин десең, сенин көзүңдү карап, сенин оозуңду уга турган адамдар бар. Ошолордун алдында уят болосуң биринчиден, экинчиден өзүңдүн имиджиң, лидерлик катары имиджиң жок болот. Ошондуктан лидердин үчүнчү сапаты бул эч качан тайсалдабоо. Албетте пикир өзгөрөт, өнүккөн сайын адам көп билген сайын пикир өзгөрөт, бирок туткан тутумдарды сатып, алардан арылуу бул абдан терс көрүнүш адамга. Бизде ушул жогорку окуу жайлардан жалаң жаш лидер студенттер келген, буларда дагы суроолор бар экен. Эгерде сурооңуздар болсо, биздин эл өкүлдөрүнө берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы, урматтуу агайлар. Биз сиздерди кыргыз эли үчүн кылган кызматтарыңыздарды жакшы билебиз. Ошондой болсо да, мен өзүм Кыргыз Улуттук университетинде, атым Улукбек. Сиздер жакшы нерселерди айтып кеттиңиздер. Мисалы үчүн, адамга лидер болуш үчүн жанагы максаттарды айттыңыздар да, адамдын максаты деп эмнени билесиздер сиздер? Кандай ойлойсуздар, адам максаты кандай болуш керек? Адам да бул жашоого жаралганда бир максат менен жаралган болуш керек деп ойлойм. Сиздердин оюңуздарчы? Ар бир адамдын турмушка келгендеги өзүнүн максаты болуш керек. Эми максатсыз адамдар деле толуп атат. Бирок ийгиликке кимдер жетишет, ким жакшы ийгиликтер жарата алат, алардын сөзсүз түрдө максаттары болот да. Турмушта дүйнөгө келгендеги негизги бир аныкталган өзүнүн орду болот. Мисалы, менин турмушта жасап келаткан иштеримдин бардыгы бир нерсеге багытталган. Мен Кыргызстанды өзгөрткүм келет. Анткени эгерде мен биринчи жаш болуп келгенде юридикалык факультетке окугум келген болсо, кандайдыр бир ал убактагы түшүнүгүм, аң сезимим бир чектелген болчу да. Баары бир адам өскөн сайын көз карашы өзгөрөт да.
ал убакта эми жаш болгондон кийин мен ушу жакшы адам болсом деген ушул максат менен келесиң да. Андан кийин аң сезимиң өскөн сайын, көбүрөөк окуган сайын адамда чоң максаттар пайда боло баштайт дагы, өзүңдүн бир ордуңду издей баштайсың да. Ошондон кийинки ар бир жасаган ишим, кадамым бул менин ошо келечектеги койгон негизги максатыма арналган нерселер да. Эмне үчүн Москвада окушум керек? Анткени мен көбүрөөк нерсени үйрөнүп, ошол көбүрөөк нерсени үйрөнгөндөн кийин мен андан дагы күчтүү болом, андан дагы элге бир жакшынакай нерселерди жасай алам. Эмне үчүн Америкада окушум керек? Анткени ошол жакта окуу менен биз чет мамлекеттеги башка мамлекеттин саясатчылары менен, мамлекеттик кызматчылары менен тең ата сүйлөшүшүбүз керек деген ой адамды улам ардыга жетелеп отурат да. Бирок негизги максат бул менин ошол алдыма койгон максатым, эң негизги максатым бул биздин мамлекетибизди өзгөртүү. Өткөндө эгерде силер байкасаңар, биринчи жолу мен жашырбастан ачык айтып, мен премьер-министр болгум келет деген сөздү биринчи жолу саясий аренага ыргыттым. Анткени көп адамдар мүмкүн аны туура эмес түшүнүшү мүмкүн. Мүмкүн кээ бирлер туура түшүнөт. Бирок мен биринчи жолу айттым, эгерде ким мамлекетти башкаргысы келет, булар элге, коомго ачык айтышыбыз керек. Коом аларды алдын ала билиши керек. Алардын көз карашын, тутунган позицияларын, жасай турган келечектеги иштерин жана кадамдарын алдын ала билип, баягы каптын ичине бекитилген шүбөк эмес, биз алдын ала бул адам бизди бул жака алып барат экен, лидер катарында мамлекетти бул өзгөртүүлөр жасайт экен деген ойдо ушул бир жаңы саясий маданиятты баштагым келип ушуну жасадым да. Эгерде кечиресиз, эгерде премьер-министр болуп шайланып калсаңыз, эң биринчи өзгөрүүнү эмнеден баштайт элеңиз, дагы эң биринчи реформаны кайсы тармактан баштайт элеңиз? Мен ошол 100 күндүн ичинде жасай турган иштерим деп жана жаңы багыт деген программаны коомго алып чыгып бердим. Мен ойлойм, Кыргызстандын келечеги бул биздин улуттук өзгөчөлүгүбүз менен, улуттук маданиятыбыз менен Европанын стандарттарын бириктирүү болуп эсептелет. Мен ойлойм, келечекте Кыргызстан Европадан жакшы нерселерди алган, бирок улуттук тарыхыбызды, улуттук маданиятыбызды бириктирген, экөөнүн симбиозунан жаралган жакшы мамлекет болуш керек деп. Анткени мен ойлойм, биздин мамлекетибиздин келечеги бул биринчиси ачык айкындуулук, экинчиси отчеттуулук, үчүнчүсү атаандаштык. Мына ушул 3 негизги демократиянын принциби болбой турган болсо, эч убакта биздин мамлекетибиз, өкмөтүбүз, элибиз жакшы жетишкендиктерге жете албайт. Рахмат. Жомарт мырзага суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Азыр мен кыскача биздин атыңызды билбей калдым, кечиресиздер. Улукбектин суроосуна жооп берип коем кыскача. Абдан жакшы суроо болду. Биринчи ирет адамдын максаты адамдын баалуулуктарынан пайда болот. Ар бир адамдын баалуулуктары ар кандай. Кээ бирөөнүкү акча, кээ бирөөнүкү билим, кээ бирөөнүкү спорт, кээ бирөөнүкү маданият. Ошондуктан сиздин сурооңузга канча адам болсо ошончо максат болушу мүмкүн. Ал эми ал максаттар жакшыбы, жаманбы биз баа бере албайбыз. Мен айткандай баалуулуктардан болот да. Ошону эске сала кетиш керек. Мисалы биздин Кыргызстандын тарыхын карай турган болсок, бизде 15ке жакын премьер-министр болгон. Кимисинин атын билесиңер балдар, айтып койгулачы. Мындай карай турган болсок, жалпысынан эч кимисинин деле аттары эсиңерде жок. Эмне үчүн эсиңерде жок? Анткени алар лидер боло алган жок. Алар мамлекеттик кызматчы болуп келип, мамлекеттик кызматчы болуп кайра кызматтан кетти. Жанагы силерге суроо берип аткандагы негизги көчөлүк ошондой да. Эмне үчүн премьер-министрди биз бардыгыбыз лидер деп айтабыз? Эмне үчүн биз акчасы көп адамды лидер деп айтабыз? Же саясатчыны лидер деп айтабыз? А бирок чынында алар лидер боло албайт көпчүлүгү. Жанагы далил катарында айтып атпайм, 15 премьер-министр болгон. Аттарын силер билбейсиңер керек болсо. А эгерде алар силердин аң сезимиңерде, элдин маданиятында, мамлекетибизде чоң өзгөртүүлөр жасаганда, анда силер унутпайт болчуңар эч убакта. Ошондуктан лидер менен премьер-министрдин, лидер менен президенттин айырмасы мына ушунда болот. Лидер сөзсүз түрдө коом менен мамлекетти өзгөрткөн адамдар. Тилекке каршы биздин 2 президентибиз тең лидер боло алган жок. Кыргыз мамлекеттик университет, атым Арукия. Сиз айтып кетсиз го 100 күндүк программа деп. Ошого программаңызга биздин коом даярбы? Биринчиден. Экинчиден, биз жаштар шайлоо башталарда биз талапкерлердин программасынын баарын анализ кылып чыкканбыз. 70% экономика жана экономиканы жана мындай парламентти ушуларды караштыр, бирок жаштарды жана аялдардын көйгөйлөрүн алып чыгышпаптыр. Алып чыгышкандардан 2 адам болду. Ошону айтып кетсеңиз, сиздин программаңызда ушундай пункттар барбы? Коом дайым эле даяр боло бербейт. Жанагы мен айтып аткан нерсе ошол. Эгерде бизде премьер-министр же болбосо президент күчтүү боло турган болсо, анда алар өзүнүн аң сезимин, өзүнүн билимин, көз карашын, программасын сөзсүз түрдө коомго сиңире алат.
мисалы эгерде ал адам күчтүү боло турган болсо, элдин алдына чыгып, урматтуу кыргыз элибиз, урматтуу жаштарыбыз, биздин азыркы күндөгү абалыбыз аябагандай кыйын, белибизди бекем бууп, мындай өзгөртүүлөргө баралы, силер бизге уруксат бергиле десе, элге күйүп жанып, баягы орусча айтканда искренний бир сигналдарды жибере турган болсо, айткылачы, коом ээрчибейби? Ал эми жакшы команда деген бул мисалы 100 адам боло турган болсо, 100 адам бир максатты койсо, бир баалуулуктарды кармаса, бир принциптерди кармана турган болсо, ошол жакты жылабыз дей турган болсо, 100 адамдын дагы тегерегине 100 адам чогулат. Ал эми билим боюнча билим тармагын тез аранын ичинде европалык стандарттарга туура келе турган реформалар жасайбыз деп менин 100 күндүк программамда киргизилген. Экинчиси, адам ресурсун өнүктүрүү боюнча фонд ачам. Ошол фонддо эки багытта иш алып барат. Биринчиси, сөзсүз түрдө дүйнөдөгү эң мыкты деген университеттерде биз жаштарыбызды окутабыз. Мамлекет аларга акчасын төлөп берет деп каралган ал жерде. Экинчи багытта биз мамлекетибиздин ичиндеги университеттерди финанслабайбыз, биз адамдарды финанслайбыз. Эгерде көп балалуу үй бүлө боло турган болсо, билимдүү жакшы адамдар, жигиттер же кыздар боло турган болсо, жана жөндөмдүү адамдар боло турган болсо, биз тикелей финансирование кылабыз. Мына ошондой менин программамда каралган. Жомарт мырза, сизге суроо. Ошол жаш депутат катары, ошол жаштардын бүгүнкү күндө көтөрүү үчүн кандай аракеттерди сиз көрүп жатасыз? Бизде көпчүлүк учурда мамлекеттик кызматка албетте ортомундагылар, анан ортомундан жогору карайкы адамдар келип, жаштар көпчүлүк учурда кандайдыр бир мындай саясий учурларда гана колдонуп келет да. Ошол тармакта сиз кандай аракеттерди көрүп жатасыз? Биринчиден, жана сиздин сурооңуз, чоң Арукенин да суроосуна жооп берип кетейин. Биринчиден, биз эски ой жүгүртүүдөн арылалы. Мамлекет жаштар үчүн эч качан эчтеке жасап бербейт. Өзгөчө биздин мамлекет. Муну түшүнүш керек. Азыр дүйнөлүк коом башка, дүйнөлүк динамика башка, жана өнүгүү процесстери башка. Жаштар мамлекет бизге эмне жасап берет деп күтпөстөн, өзүлөрү ошого татыктуу экенин көргөзүш керек. Атаандаштык деген чоң түшүнүк бар. Эгерде жаштар биз коомдун эң күчтүү бөлүгү отура берсек, мамлекет бизге качан көңүл бурат деп. Анда биз карып кетебиз. Ошо ойдон мамлекетте көңүл бурбай калат. Мамлекет көңүл буруп, ошо силер менен иштешкенге даярбыз деш үчүн жаштар өзүбүз биринчи ирет даяр болушубуз керек. Ал даярдык эмне? Биринчи ирет бул билим. Мен жаштар менен көп жолукканда абдан көп арыздар түшөт да. Биздин жогорку окуу жайлары өтө начар. Берген билим деңгээли өтө начар деп. Равшан агай жакшы айтып кетти, АКШ бул дүйнөдө эң жакшы билим стандарттары бар өлкө. Бирок өзүңөр билгендей билсеңер керек, мен да окуп көрүп келдим өзүм да, АКШда окуу процессинин 70% студенттин өзүндө. Агай болгондо гана мугалим материалды берет, ошо менен өзүң иштеп даярданышың керек. Ошон үчүн жаштарга биринчи ирет билим, окуу жай жакшыбы жаманбы, бирок өзүңөр аракет кылсаңар, программалар бар. Дүйнөлүк деңгээлдеги университеттерге тапшырсаңар болот, тил үйрөнсөңөр болот, өзүңөр окуп билим алсаңар болот. Бул биринчи өзүңөрдөн. Экинчи, жаштар даяр болуш үчүн жигердүү болуш керек. Биз эски шаблон менен көнүп калганбыз. Тапшырма берди, ошол тапшырманы жасап койдук да болду, биз окуп атабыз депчи. Азыркы жаңы дүйнөдөгү окуу андай эмес. Тапшырманы жасап коюуда эмес, тапшырмадан сырткары иштеш керек. То есть жигердүүлөрүңүздү көргөзүшүңөр керек. Азыр биз менин коллегам менен Никитенко Наталья менен окуу жана билим берүү системасына азыр көңүл буруп атабыз. Бизде ооба окуу жайлары өтө начар абалда. Бирок баягы Болонский процесс деп 90 жылдан бери айтып келет бадык беле. Ошол процесстин бир структураларын киргизүү. Биздин билим берүү тармагын реформалоодо мен иштешип атам биринчи. Экинчи, ошол жаштар кандай механизмдер иштеп атасыздар ошол реформа боюнча? Бизде билим берүү тармагы, ички иштер министрлиги, медицина тармагында дайым эле айтылып келет да, реформа жүргүзүш керек, жаңы мындай механизмдер иштейт. Бирок кандай конкреттүү түрдө? Мисал алсак, биринчи ирет экономикалык жагын алсак, биздин партия, биздин фракция ушу 1 жылдан бери вуздардан 20% салык алат, билесиздер, спецсчет. Ошолорду жоюу биринчи. Экинчи, баягы подушевое, кечиресиздер, орусча айта берейин, подушевая оплата. Жана Равшан агай да айтып кетпедиби? Биз окуу жайын эмес, ошо студентти каржылашыбыз керек депчи. То есть подушевая оплата ошо мамлекет тарабынан түздөн түз студентке көзөмөл көргүзүү. Жана экинчиден, үчүнчүдөн бул ошол берилип аткан сабактардын ошо процедурасын жана методикасын. Методикасы боюнча эми гана киришип атабыз, ал боюнча
Кудай буйрса бир жылдан кийин жыйынтыктар болсо керек да. Бүгүнкү күндө бизде ушул жаштарды ушул мамлекеттик кызматтарга тартып, кеңешчи катарында же кандайдыр бир эмеге алуудан алыс болуп атышпайбы? Көпчүлүк учурда бизде акча талап кылынат, андан сырткары баягы таанышым бар, танкам деген принциптер иштеп атпайбы? Бул жагынан кандай жойсо болот? Мамлекеттик кызмат сөзсүз түрдө ачык айкындуулуктун жана атаандаштыктын негизинде өтүшү керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө мурда президенттер жана үй бүлөлөр алар мамлекеттик кызматка кимди алышты чечип келе турган болсо, бүгүнкү күндө партиялык коррупциялар кетти. Партиялар кимди алат биринчи кезекте? Же өзүнүн гана партиялашын, же болбосо партияга эмгеги сиңген адамдарды. Бул туура эмес принцип. Биз андан кичине чыгышыбыз керек. Андан башка дагы маанилүү принциптер бар. Эгерде биз мамлекетти өнүктүрөбүз дей турган болсок, албетте партиялык система болгондон кийин кандайдыр бир деңгээлде партиялык адамдар дагы маанилүү да, бирок ошентсе дагы биз кененирээк караганга аракет кылышыбыз керек. Конкурс жана татыктуу адамдар. Эгерде биз ошонун бардыгын мамлекетке өзүбүз принцип кылып, мына ушун менен карманабыз деп кете турган болсок, анда жанагылар жойсо болот. Эгерде андай кылбай турган болсок, анда партиялык коррупция деле бүгүнкү күндө ошол мурдагы президенттик жана үй бүлөлүк коррупциясынын кандайдыр бир колдогон ошол деңгээлде кете турган эле нерсе болуп калат да. Мисалы мынакей азыр өкмөт түзүлүп атат. Өкмөт түзгөндө кимдер келет? Дагы деле баягы эле партиянын ичиндеги, партияны колдогон адамдар. Мен ойлор элем, эгерде партиялар коркпостон туруп конкурс жарыялап, жок дегенде жана саясий кызматтарга эмес, жок дегенде ушул бир ортоңку кызматтарга, департаменттин башчыларына конкурс менен биринчи партиянын ичинен, андан кийин жалпы конкурстан алабыз деп милдеттенмелерди ала турган болсо, анда биз бир топ алдыга жылган болобуз. Эрки жетеби ошого партиянын? Эми айтыш кыйын. Мен айта албайм, себеби партиянын лидери болбогондон кийин. Ал эми көбүн эсе партиянын лидерлерине байланыштуу да бизде. Мен байкашымча азырынча ага биз жете элекпиз. Рахмат. Сурооңуз бар? Жаңы багыт программасын ишке ашырууга сиздин саясий эркиңиз жетеби? Жана Жомарт мырза, сизге сиз жаш депутат, жаш саясатчы катары сиздин азыркы өкмөткө кандай баа бересиз жана мындайча айтканда коллегаларыңызга кандай баа бере аласыз? Аябагандай туура суроо. Саясий эрк биз канчалык жакшы идеяларды айтпайлы, келет дагы премьерге такалат, президентке такалат. Экөөнүн саясий эрки болбой турган болсо эч нерсе кыла албайбыз. Ошондуктан мен үмүттөнөм, азыркы келген жаңы президентибиз, жакында келе турган жаңы премьер-министрибизде күчтүү саясий эрк пайда болот дагы, алар өзгөрүүлөрдү жасайт. Эгерде алардын эрки болбой турган болсо, анда мурдагыдай эле биз эч нерсе жасай албайбыз. Эгерде мен премьер-министр боло турган болсом, анда мен өзүмдүн командам болмок. Мен жана айтып кетпедимби, өмүр бою жасаган ишим, максатым, кадамдарым мамлекетти өзгөртүүгө жасалып келатат. Айткан убадаларыбызды аткарбай турган болсок, анда элдин алдында жалганчы болобуз дагы, саясий аренадан кетишке туура келет. Азыр дагы ошондой. Эртеңки күнү Бабанов келеби, Атамбаев келеби, жасайбы, жасабайбы? Эгерде жасай албаса, коом аларга көңүлү айныйт дагы, ишенич жоголот. Мен дагы ошондой гана үмүттүн биримин. Эгер жасай албасам, келечекте анда мен дагы элдин алдында уят болом, болду, башка эч нерсе жок. Рахмат. Сурооңузга рахмат. Мен өзүмдүн кесиптештериме, коллегаларыма баа бере албайм. Анткени бул туура эмес, алар да ошондой эле депутаттар. Ал эми өкмөт жөнүндө айта турган болсок, жакында жаңы өкмөт түзүлөт. Ал жөнүндө айтыш кыйын, ким келет, кандай иш алып барат. Ал эми өткөн өкмөттүн ишине мен наразымын. Биринчиден эл күткөн, жеке мен өзүм күткөн реформаларды тилекке каршы көрө алган жок. Тилекке каршы бизде реформа сөз жүзүндө гана болуп, иш жүзүндө болбой калды. Ошондуктан өкмөткө менин баам, жеке менин баам адам катары терс. Мен канааттандырган жок мени иш. Азыркы сиздин партия жаңы коалициялык партия түзгөнгө, өкмөт түзгөнгө даярбы? Келечекте кандай өкмөт курулат, айтыш аябагандай кыйын. Мен өкмөт түзүлөр менен эле өзүмдүн көз карашымды так айта алам да. Анткени баягы бала биринчи кадам баштаганда эле кандай болору билинет дегендей эле өкмөт түзүлгөндөн кийин кандай өкмөт болот, келечекте ал кандай иштерди жасай алат же жасай албайт, так айтса болот. Эмне үчүн муну так айтса болот? Жана мен айтып кетпедимби? Бир максат, бир баалуулуктар, бир принциптер болуш керек өкмөттө. Эгерде өкмөт ар бир жакты, бирөөсү солду, бирөөсү ортону, бирөөнү оңду караган адамдардан чогула турган болсо, ал өкмөт эч нерсе жасай албайт. Анткени алардын баалуулуктары, көз караштары ар башка. Биз бүгүнкү күндө технократиялык, профессионалдуу өкмөт түзүшүбүз керек. Эгерде саясий соода менен, интригалар менен, кандайдыр бир коррупциялык жол менен мамлекет башына министрлер келе турган болсо, вице-премьер-министрлер келе турган болсо, алар эч убакта бүгүнкү коомубуздун, мамлекетибиздин катаал проблемаларын чече албайт.
мен ошон үчүн айтып атам, азыр мынакей ашып кетсе бир 2 жуманын ичинде өкмөт түзүлөт. Түзүлөр менен айтсак болот. Кандай болот? Чече алабы, чече албайбы? Мен сөзсүз түрдө массалык маалымат каражаттарынан окуйсуңар, өзүмдүн көз карашымды түзүлгөндөн кийин айтып бере алам. Гендердик теңчиликке, гендердик саясатка кандай карайсыздар? Биздин мен ойлойм, ар бир кызматта дагы ушул теңчилик болсо жакшы болот эле деген принципте мындай айтып атам да. Сиздердин оюңуздар кандай? Мен ойлойм, кыргыз улутунда бүгүнкү күндө жалпысынан алганда гендердик проблема деле жок. Анткени Борбордук Азияда биринчилерден болуп, бул биздин Борбордук Азиядагы элдерге, маданиятка же башка саясий элитага түшүнө кирбей турган нерсе. Биз тарыхыбызда президент айымды жарата алдык. Бул жалпысынан гендердик саясат кыргыз улутунда, кыргыз маданиятында эч кандай бир чоң тоскоолдуктар жок дегенди түшүнүгө болот эсептелет. Негизи мен билгенден эми кыргыздарда илгертен бери эле бир гендерлик кыйынчылыктар болгон эмес. Аялдарды катуу кемсинтип же басынтуу болгон эмес. Мени абдан сүйүндүргөнү биринчиден биз тарыхта биринчи жолу Орто Азияда жана СНГда, КМШ өлкөлөрүндө биринчи жолу президентти айым кылып шайладык. Экинчиден бизде башкы прокурорду алсак, Националдык банкты алсак, убагында бизде мамлекетте аялдар жетиштүү эле бар. Бирок бул чек эмес. Мен ойлойм, ушу жакынкы 5-10 жылда дагы бизде жаңы айым лидерлер пайда болот жана алардын ээлеген орду абдан чоң болот. Азыр мына өкмөт куралган турат, силерге алып келип сунуштаса, аял ошо айымдардан министрликтерге сунушталса колдойсуздарбы? Албетте. Жок, биякта карап көрөсүздөр деп. Караш керек. Биякта кеп эркек аялда эмес, кеп эркек аялда эмес. Биякта ал адам кандай иштеген, ал кандай адам караш керек. Ошондуктан аял деп эле шайлай берген болбойт, бирок албетте эркек катары ошол жакты кичине кыйшаят болуш керек көп депутаттар. Кыргызстанды өзгөртөм деген максаттарга сизге эмне түрткү болду дейм. Анан сиз азыр айткандай бийликтегилерге эл ишениш керек. Азыркы бийликке эл канчалык деңгээлде ишенет? Ар кандай социалдык изилдөөлөр боюнча тилекке каршы жаңы бийлик келгенде эле бизде элдин бийликке болгон ишеними көтөрүлүп кеткен жок. Мурда кандай төмөнкү деңгээлде болсо, азыр деле ошондой төмөнкү деңгээлде. Мен ойлойм, жаңы келген бийлик элдин ишенимин кайрыш үчүн сөзсүз түрдө 2-3 багытта иш алып барышы керек. Биринчиси, бул коррупция менен тез аранын ичинде күрөш. Бул сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө. Эгерде биз коррупция менен чыныгы күрөштөй турган болсок, анда министрлерден башташыбыз керек, депутаттардан башташыбыз керек. Ким коррупция менен иштеп атат бүгүнкү күндө? Биз бардыгыбыз билебиз. Жогорку деңгээлде отургандар. Кайсы партия бүгүнкү күндө коррупция менен көбүрөөк иштеп атат? Биз бардыгыбыз билебиз. Бирок тилекке каршы ошол партиялар эле бүгүнкү күндө мамлекетти башкарып отурушат. Анан кантип алар элдин ишенимин карый алат? Көп эле элдердин айтканы боюнча бул парламентти жоюу эле салса жакшы болмок деп айтып атышат да. Сиздер жакшы барып чет мамлекеттерде окуп келиптирсиздер, бирок өзүңүздөргө кайра күч таап, Кыргызстанды сүйгөнүңүз үчүн кайра келип бизде Кыргызстанды өзгөртөбүз деп жатасыздар. Бул жакшы максат. Ошол максатыңыздарды аткарсаңыздар жакшы болот. Бирок биздин көп эле жаштар азыр чет мамлекетке кетип, окуп, ошол жактын жашоосун көргөндөн кийин Кыргызстанга кайра келбей коюшат. Менин мотивациям күчтүү. Мен келечекте президент болгум келет. Мен премьер-министр болгум келет келечекте. Мага караганда Жомарт Байкеңердин мотивациясы андан да күчтүү. Жомарт менден 14 жаш кичүү. Жомартка караганда силердин мотивацияңар андан да күчтүү. Анткени бул мамлекетте мага караганда, Жомартка караганда силер көбүрөөк жашайсыңар. Парламент силердин кызыкчылыгыңардын бардыгына жооп бербейт. Бирок мен айтар элем, бул парламент демократиянын жана парламентаризмдин символу болуп эсептелет. Жаман болсо дагы, ичинде жаман адамдар болсо дагы, ката кетирип атса дагы, менин силерден суранычым, биз парламентти сакташыбыз керек. Бул парламентти эртең кууп чыксак деген күчтөр аябагандай көп. Бирок бул парламент кетери менен биз демократиядан артка чегинген болобуз. Ошондуктан мен ойлор элем, мен каалар элем, биз бул парламентти сакташыбыз керек. Жакшылыгынан же жамандыгынан эмес, символ катарында. Ал эми университеттер боюнча мен жана айтып кеттим, атаандаштык аябагандай маанилүү. Сиз да өзүңүз айтып кеттиңиз, конкуренция деп. Атаандаштык болбосо университеттердин алдында, арасында жакшы университеттер пайда болбойт. Атаандаштык болбой турган болсо, мыкты студенттер пайда болбойт. Атаандаштык болбоюнча, мыкты саясатчылар, мыкты адистер пайда болбойт. Ошондуктан биз университеттердин ортосунда бири-бири менен атаандаштык жаратышыбыз керек. Эгерде азыркы парламентти жоюп салсак, Кыргызстандын жашоосу жакшырып кетет десе, мен 2 кол менен тең макул. Туура. Бирок тилекке каршы кеп анда эмес. Бул парламентти жойсок, анын ордуна башкалар келет. Бирок ушул эле саясий күчтөр келет. Тилекке каршы бизде болгон саясий күчтөр көбүнесе азыр парламентте отурат. Бул биринчиден. Экинчиден, жакшы дейбизби, жаман дейбизби, бирок моюнга алыш керек бир нерсени. Азыркы парламент биздин коомдун күзгүсү.
коом кимди кабыл алды, кимди колдоду, ошолор парламентке келип отурат. Эми албетте кээ бир партиялар да айтат, сатып алды добуштарды дейт, бирок добушубузду саткан биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Ошондуктан биз ой жүгүртүүнү ушундан баштасак да. Сиздерге да абдан чоң рахмат. Келип ушундай кызыктуу маек куруп, теле көрүүчүлөргө ошондой эле ушундай активдүү жаш студенттерге келип маек куруп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен лидерликти тандайбыз көрсөтүүсү аягына чыкты. Эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.